Assalamu alaikum достор, мен бүгін сіздерге NFT жөнінде айтып берем. NFT криптовалюталық токеннің бір түрі. Анын ар бир көчүрмөсү уникалдуу жана башка окшош белгилер менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Дагы да түшүнүктүү болуш үчүн биз NFT-ни биткоин менен салыштырсак болот. Экөөнүн системасы дээрлик бирдей. Болгону NFT-нин башка криптовалюталардан айырмасы JPG жана PNG форматта болуусу. Эгер сиз жасаган NFT-ни башка бирөө көчүрүп алган күндө да сиздеги оригиналын алмаштыра албайт. Себеби ар бир NFT-нин өзүнө гана таандык IP даректери болот. Бүгүнкү күндө рынокто NFT-нин көлөмү 26 миллиард долларды түзөт жана ал мындан кийинки 10 жылдын ичинде 10 эсеге өсүшү мүмкүн. А булар болсо акыркы убакта сатылган эң кымбат NFT-лер. The First 5000 Days 69 миллион доллар, CryptoPunk номер 3100 7 миллион доллар, CryptoPunk 3804 7 миллион доллар, Crossroads 6 миллион доллар. NFT-ни кимдер жасайт десеңиздер, силер билген эле дизайнерлер. Анын ичинде UX/UI дизайнерлер эң алгачкы саптарда турат. Ал эми UX/UI дизайнерлердин айлык баянасын Google'дан издеп карап көрүңүз. Жогоруда айтылган маалыматтардын негизинде силерге суроо: UX/UI дизайнердин келечегин кандай көрүп жатасыз?